айымдардан, қыздардан құралған команда. Girl Style командасы. Не қылайын еме? Екі қызым тұрмышқа шығып кетті. Біреусі тұрмышқа шыға албай ичіп жүреді. Чық деді, шықты. Хотя бы анекдот айтып беріп қойын, күліп қойсыңар, а? Илгери bir қырғыз, орус. О, чоң қыз, Таңшолбайлу. Чоң қыз, Таңшолбайлу. Үйгө ерте айтышат, чыпалағын кигізсең, апасына айтышат, көчөнүн балдары. Чоң қыз, Таңшолбайлу, қандай дейсің? Жұмагүл жақсына болчу бар. Ой, Жұмагүл емес, Жұмабек менің атым. Жақсына болчу дейм, образдан шықчы. Қыздар шындайсыңар да, бір мындай танышып қойын, внимание беріп қойын десе. Өзіңөрден кеті анан жиит жоқ десе. Турбай ма алдыңар да қырғыздың қырағын ат жігіте. Вот именно ат жыттанған деген боқ тебелеп келген емес. Просто жана мокеммен беш-беш улақ ойнағанбыз да. Ошон үчүн эле жоңуз келем, таанышып коелу, ничошка экенсиз. Жамашпай жоголчу бар. Ух ты! Ама маза кыз экенсиң, Сен мындай характериң жакты бар го, катын болуп турган кыз экенсиң. Сени только мына тарбиялаш эле калып турду атаң көрө. Ушундай кыздарды эркектер каяктан карабай жүрөт дейм да. Карайт эле. Просто алардын махырма акчасы жетпейт. Махырга эмне сурап атасың? 2-3 тонна алтын. Не? 2-3 тонна алтын? Билесиңби, азыр канча турат? 300-400 миллион доллар турат мындай. Сен өмүрүңдө 2-3 тонна эмес, даже 10 грамм алтын көргөнсүңбү? Могу турушуңачы 10 грамм эмес, даже мындай 5 граммбы, 200 килограммдай жез берсе деле тийип кетчүдөйсүң бар го. Мына кыздарга түшүнбөйм, мен махыр не экенин билесиңерби? Жок, базар жок, негизи ол делечи, бала белде, катын жолдо деп коет атачы. Ничего, ал таап берип коебуз ал акчаңардычы. Допустим, ошончо махыр бердик дейли. Не берип аласың мага? Көп эле нерсе беребиз? Жок, аны и так бересиң, башка эмне берип аласың? Жұмагүл, азыр ушул жерден токтотпосоң, мойнуңу жылам. Жок. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Жок, карындаш, сен капа болбо, просто алдың тип махыр сураганыңарданчы мына кыйын, биле күчтүү жигиттер сынып калтабыз жаман, Акчам жок эле деп айтчы, үйлөн албай жүрөм, акчам жок деп. Жок, башка движение кылып жүрөбүз да, акча тапкан айласын кылып дегендейчи. Жұмагүл, кой образдан чыкчы. Бүгүн важный оюн. Мына мисал үчүн, калыстар тобуна Мурат Жалиев келип турат. Мукемди? Ол мен братаным болот да. Улакты деген улукмуш чаат да, бир жапканда 2-3 улак чабыпчы, бир улакка тойбойт алчы. Даже керек болсочу, бул мукеч мындай көптөн бери көрүнбөй калды, сурап кетейинчи, брат, атайын келип калыпсыз мындай. Жашоодо бир бар болуп эле чыгып каласыз, бир жок болуп эле кетип каласыз. Эмне проблема болуп атат, брат? Эмне болуп атат жашоодо? Сен эмне билбейсиңби? Бул сахнага чыкса эле элдин көзү ушуга тиетмиш. Ушугал, кайсы вкус жок адамдын көз тийген дейин да. Мукеге көз тийип атса андайчы, жеңиш айтып давно эле өлүп калыш керек эле бар го. Ушу Жеңиш Айтиевчи кечке жаза берип тойгозду деген. 3 аялы барбы? Балдары канча экенин билбейм эми. Ошондо мени 4-үнчүсү кылып алабы. Жаке, болбойт да мындай кылганыңызда. 3 катыныңыз бар экен, уялбайсызбы? Жок дегенде 4-үнчүсү фигурный сулуусунан албайсызбы, братан,
жана ушу элдер сен ама укмуш баласың сен өзгөчө баласың бар го заман өзгөрдү ушу элдер өзгөрбөйт бул келгенден беричи 4 мээр алмашып бул до сих пор ордунда турат бар го Мунун себебин мына мен билем да. Мунун кызматына эч ким кызыкпайт да. вот Бул мэр болсун эле 1 жылда алмашып кетет. ооба эбе мына жерде Аселия отурабы Ооба. Асел Касымова Асел мен милфон болбойсуңбу мындай акча үй машина дом баары сенден калганы менден Нерде ничошка болуп Айжамалда отурат экен да. Айжамалга сөзүм бар эле, Айжамал алтыным. 3 мүнөттүк ырдан келем неге? Рахмат достор. Кийинки чыгармам. Сиздер үчүн жаңырат. Деп мына кыйналып каласың чарчап. Жөн эле рахмат достор, кийинки чыгармам десең болбойбу? Эми сага эмне? Ырдаса өзү үчүн ырдап атпайбы? Жок, ырдайт, просто рахмат достор деп алдыга остуккан эрип кетип атпаймынбы? Мына Умар кыргызгачы менин сөзүм бар да. Не сөзүң бар? Мияка алып чыгып алып айтып албаймынбы? Давай, алып чыгайлы. Умар кыргыз сахна чыгып бересизби? Ассаламу алейкум, братан. Кош келипсиз. Ака, эмне болуп атасыз? Инстаграмдан лицоңуз кетпей атабы? Кечке жазат, рекламага кошуп койчу, видеоңо кошуп тарчы деп. Азыр мен сизге рекламанын пигин коюп берем. Да, жумаш автосалон айнымай жок, да. Урматтуу достор, алдыңыздарда Умар псих келип калды. Мына көрүп турганыңыздар деле бул корейский эмес, сакалы бар дубайский. Привозной мотор, Карфакстар таза, кааласаңыздарчы, ямак алып барып текшерип деле көрсөңүздөр болот. Карап турганда эле аял киши гана минген экен. Иш үй, левый жүргөн эмес. Эми малды сатсаң айыбын айтып сат дейт. Көрүп турганыңыздарда эт жок, только сөк. А так шумоизоляциясын өзүңүздөр оңдоп аласыздар. Комплектациясын карабайсыз кыздар. Эң главный мында акча быр. Акча бырбы? Ооба. Айда биз жалгыз калтырып турасың ба? Да сулуу эмес болсо деле акчасы көп болсо сулуу көрүнө берет го. Сиз азыр аябай сулуу көрүнүп жатасыз. Мен сулуу, сиз жакшынакай дегенде экөөбүз жүрүп албайлыбы? Мен жолукчан кыздар жагат да ма. Мен билгем Умарга ороңон кыздар жагашын. Ошон үчүн эртең менен пешмок келгем да. Аида бирокчу тамак жасай албайт, а вот мен жасайм. Бул сендишти өз колум менен жасадым, жеп көр. Жебе, мунун колбасасы халал эмес. Умар, жаңылыктарды уктуңбу? Башка мамлекеттечи бир кыз жигитине засос салып өлтүрүп коюптур да. Просто алдындай туура эмес кылып алганда тишти аралаштырбаш керек болчу. А вот мисалы мен билем, жүрбөйсүң көрсөм. Жумагүл, койчу. Умар өзү айтсын кимди тандашыны, кандай кыздар жагышыны. Мага сулуу бизнесмен кыздар жагат. Ай, сулуу ол бизнесмен болуп турганда алдыңда биз жалжактабайт элек го. Умар кыргыз, кол жапыңыздар.
Барыңыздарга негизи биздин көңүлүбүздү кыйбай, кыз балдар деп колдоп берген Умар байкебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бирок сөздүн ачыгы Умар байке, сиз Инстаграмда видеоңузду айткансыз, 250 миллион просмотр ала турган болсо $100 берем дегенсиз да. Анан бул видео эртең YouTubeга чыгат дегенде 5-6 саатта 250 миң смело алат да. Акчасын кандай кылабыз? Наличкабы же переводпу? Жок, кыздар, ал биз Асат экөөбүздүкү, алчы силердики. Ай, ошо эркектер майдаланганыңарды коюп одуңар. Акчанын деле кереги жок. Girl Style командасы чоң рахмат. Girl Style командасы бир катуура кол чаап бериңиздер, туугандар.